Кыргызстан экономикалык эркиндиктен чегинүүдө. Эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын көрсөткүчү Өзбекстандыкынан дагы төмөндөп кетти. Мамлекеттин экономикага ашыкча кийгилишүүсү, тынымсыз текшерүүлөр жана камоолор кырдаалды курчтууда. Ал эми Кыргызстанда өнүккөн ишкерчилик экономикалык эркиндиктин жемиши. Бир жаран өзүнүн курсагын, үй бүлөсүн ток кармай турган деңгээлде чакан бир бутик иштетип атат. Кичинекей дүкөндөр иштетип атат. Мына ушул сыяктуу жумуштар менен алектенип, өзүн-өзү камсыз кылып атат да. Муну биз Кыргызстандын эң кармап кала турган, сыймыктана турган жетишкендиги деп айтсак болот. Биз тескерисинче мунун үстүнө иштешибиз керек да. Кыргызстанда ишкердик эркиндикти чектөөнүн дагы бир ыкмасы бул соода өндүрүш палатасына ашык баш укуктары берип, рынокто монополдаштыруу аракети. Уюмдашуу эркиндиги эмне үчүн маанилүү? Also ich beziehe mich da jetzt vor allem auf die Situation, wie wir sie bei uns in Deutschland haben. Und da ist es eben so, dass die Arbeitgeber und auch die Gewerkschaften. Эң оболу социалдык өнөктөштөр, тактап айтканда иш берүүчүлөр жана кесиптик бирликтер үчүн мыйзамда, ал тургай Конституцияда да аныкталган эркиндик бар экенин белгилей кетүү керек. Алар менен байланышкан бардык маселелерди мамлекеттин кийлигишүүсүз өз алдынча чечүүгө болот. Mit dieser Grundlage zusammenhängt, wo es um die Arbeitsbeziehungen. Capital командасы алдыда ушул темаларга сереп салат, биз менен болуңуз. 2023 жыл Кыргызстан экономикалык эркиндик рейтингинде 179 өлкөнүн ичинен 115-орунда болуп, экономикалык эркиндик чектелген мамлекеттердин арасында калды. Wall Street түзгөн бул рейтингде коңшу Казакстан 71-орунда болуп, экономикалык эркиндик камсыздалган өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал эми Каримов доорунда жабык экономика болуп келген Өзбекстан көрсөткүчтөрүн жакшыртып, Кыргызстандан 6 баскычка жогору турат. Кыргыз Республикасынын рыноктук экономикага өтүүсү дагы деле уланууда. Реформалоо чараларын ишке ашырууга карабастан, бизнес чөйрөнү жалпы жакшыртуу жай жана бир калыпта эмес. Ачык рынокторду колдоо үчүн зарыл болгон саясат алсыз бойдон калууда. Ал эми коррупция мыйзамдын үстөмдүгүнө шек келтирет деп айтылат Wall Street Journal түзгөн экономикалык эркиндик рейтингинде. Соңку жылдар кыргыз бизнес үчүн чоң сыноо болууда. Айрыкча мамлекеттин экономикага ашыкча кийгилишүүсү, тынымсыз текшерүүлөр жана камоолор күч алып ишкерчилик эркиндикти чектөө аракеттери токтогой келет. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан бери кыргыз бизнес эркиндик демократиянын аркасы менен түптөлүп, бутка туруп, ошонун аркасы менен экономика өнүгүп келген. Андыктан экономикалык эркиндиктин болуусу бул эң маанилүү индикатор. Бул коомдун өнүгүүсү, элдин жакшы жашоосу. Канчалык мамлекет экономикалык ишкерчилик эркиндикти чектеген сайын эл жакырланат. Андыктан мамлекеттин милдети мамлекеттик ишканаларды түзүү, экономикага аралашып бизнес кылуу эмес. Мамлекеттин негизги милдети ар бир жаран өз оокатына өзү тең болуп, өз оокатына өзү ээ болгодай баарына тең шарт түзүп, экономикалык эркиндикти камсыз кылуу. Адатта өкмөт чакан жана орто бизнес аз салык төлөөчү деп чоң ишканаларды курууга кызыктар экенин айтат. Чакан жана орто бизнесин экономикадагы ролу дүйнөлүк практикада салыктар менен саналбайт. Эң маанилүүсү ишкерлер жумуш орундарын түзүп, жоктон бар кылып жатканы. Айрыкча аймактарда ишкерлер мамлекеттин колу жетпеген тармактарды, инфраструктуралык көйгөйлөрдү чечип, инновация алып келип, айтор экономиканын кыймылдатууда. Жакында мындай статистикалар чыгып атат акыркы учурда. Ошол тиешелүү мамлекеттик органдар статистикаларды чыгарып, мисалы 90 адашпасам 97-98% чакан салыктын бизнестин ошо 95%дын тегерегиндегиси бул чакан орто бизнес түзүп, бирок төлөгөн салык бюджетти толтурган үлүшү ошо 5%. Тескерисинче бизде ошол 4-5% дагы ири бизнес чоң көлөмдө салык төлөп атат деген ошол нерсеге басым жасалып атат да. Бул көрүнүшкө эч кандай таң калыштын кереги жок. Бул дүйнөнүн өнүккөн ошол эле мисалы Японияда 95%га чейин чакан орто бизнестин үлүшү экен. Германияда 80%дан жогору. Мындай санап келсек, биз үлгү туткан, биз жетебиз деп максат койгон өлкөлөрдүн бардыгы чакан орто бизнесте үлүшү чоң да. Биз сырттан караганда чоң деген ошол эле Toyota компаниясы, BMW, чоң баягы завод, фабрикалар деле толук кандуу өздөрү жасабайт, чакан орто бизнеске баягы тапшырма берип, ошолордун негизинде булар чогултуп гана саткан функцияны аткарат да. Бизде ошол нерсенин сырткы көрүнүшүнө карап эле чоң бизнеске өтүшүбүз керек. Чоң бизнес бул салыкты төлөйт, жумуш орундарын камсыз кылат деген нерсеге өткөнгө аракет кылып атабыз. Бул
биздин илгертен мисалы союз учурунда анан ошол эле кошуна өлкөлөргө караганда бул мамлекеттин үлүшү болгон компаниялар чоң компания боюнча сакталып калган да. Бизде кайсы бир деңгээлде айрым саясатчылар, ошол эле жарандар бизде баягы приватизация учурунда көптөгөн завод фабрикалар талкаланып, чачырап кеткен деп ошону трагедия катары айтабыз. Ооба, ал учурда мыйзамсыз легалдаштырган учурлар болгон, ким бийликти ошолор тартып алган. Ал нерсе туура эмес көрүнүш. Бирок ошол эле учурда биздеги баягы коммунизмден дароо эле чыгып туруп биз капитализмге, демократияга багыт алганыбыздын жакшы тарабы башында бир топ кыйынчылыктарды көрдүк. Бирок бүгүнкү күндө биз кошуна өлкөлөргө, башка өлкөлөргө салыштырганда чакан орто бизнес алдыга чыкты. Биздин жарандар өздөрү өз алдынча баягы турмуш тиричилик кылганды үйрөнүп атат. Жок эле дегенде бизде бир микро бизнес, бир жаран өзүнүн курсагын, үй бүлөсүн ток кармай турган деңгээлде чакан бир бутик иштетип атат. Кичинекей дүкөндөр иштетип атат. Мына ушул сыяктуу жумуштар менен алектенип, өзүн өзү камсыз кылып атат да. Муну биз Кыргызстандын эң кармап кала турган, сыймыктана турган жетишкендиги деп айтсак болот. Биз тескерисинче мунун үстүнө иштешибиз керек да. Айрым бир саясаттардын негизинде биз ирилештирүүгө баратып, бизнести да талкалап албашыбыз керек деп ойлойм. Өзүбүздүн кичинекей чарбабыз бар болчу, сааныбыз менен кичине алектенгенбиз. Анан ошонун сүттөрүн иштетип, элге таза азык жеткиргенге аракет кылып, ошондой ойлор келип, ушул кичинекей ишкананы иштетели деп белсенип баштап калдык. Буга чейин эт менен иштечүбүз. Өзүбүздүн да ошондой эле чакан фермабыз бар. Ошол жерде эт байлап, мал байлап, союп, сатып ошентчүбүз. Анын жанында ошо сүт багатында уйларды алып келип да сүт саап атканбыз. Ошол менен эле ушул ишти дагы кошо алып кеттик. Баштап калдык. Өзүбүздүн чарбабыз болгондон кийин ошо чарбабыздан саан уйларды саап, сүтүн каяка кетиребиз, эмне кылсак деген ойлордон улам ушул чыкты. Элден да алабыз, өзүбүздүкү жетпейт, элден да алабыз. Эртең менен саат 11-лерге чейин келишет. Ошол жерден сүтүн кабыл алабыз, кычкылдуулугун текшерип, майлуулугун карап. Могу жайдын күнү ысып баштабады эми. Күн ысып баштады. Бизге алып келген элдер, клиенттер жана сүттөрүн алып келип атышат. Ошолордуку кичине жоопкерчилиги да азыраак болуп, кичине ирип кеткен убактар болот, кычкылуулук көбөйүп кеткен убактар болот. Ошолор бир аз кыйынчылыктар жаратат. Аларга да биз жакшылап түшүндүрүп айтабыз. Таза саап, таза куюп, муздак жерге коюп, муздак алып келгиле. Азыр жаңы талаага малдар чыгып атат. Сүттүн майлуулугу азаят, суюлат, чөп бышкы кичине кыйынчылыктар болот. Кээде свет да өчүп калат, иштетип аткан убакта суу токтоп калат. Майда чүйдө кыйынчылыктар чыга берет. Сүт өндүрүүчүлөр деле жок. Бул жерде болгону Белая река менен Үмүт алып атат азыр. Бирок булар бул жерден алып эле шаарга алып кетишет. Алардын баасы азыр 35-36 менен алып атышат. Биздики азыр 38ге түштү. Кыштай 45, 40тан алдык. Кышында баа сүт аз болуп кетип, азайып кетип 45ке чейин чыкты. Андан кийин азыр көбөйдү. Кайра майлуулугу да азайды, баасы ылдыйлады. Азыр 35-38ге чейин түшүрдүк. Бул жердин келечекте кеңейтели деген ойлору бар. Сыр чыгарып, жана андай брынза, ошо сүт азыктарынан эмне чыгат, ошолорду чыгарып кеңейтели деген ойлор бар. Аны экспорттосок деле болот да. Россия, Казакстан, ошо сырткы мамлекеттерге деген ойлор бар келечекте. Экспортко жетиш үчүн товардын бул сүттүн сапаттуулугун жогорулатыш үчүн өзүң фермалар түзүш керек, түзүп, бир жерден саап, бир жерден өндүрүп, бир жерден алып, бир жерге алып келип өндүрүп, өзүң сапатына контроль берсең жакшы болмок. Негизгиси ошо сүт багытында уйларды көбөйтүп, мисалы үчүн бир 3-4 ферма менен договорлошуп, чогулашып, биргелешип иштесек деле болгудай. Ошондо сүттүн сапаттуулугу жогорулайт го дейбиз да. Бир жерден саалып, бир жерден перевозкасында, бир жерден болуп келип аны иштетсек жогорулайт да. Кыргызстанда ишкердик эркиндикти чектөөнүн дагы бир ыкмасы бул соода өндүрүш палатасына ашык баш укуктары берип, рынокто монополдаштыруу аракети.
Азыр өкмөттүн демилгеси менен өлкөнүн экономикасында соода өнөр жай палатасынын ролун күчөтүүгө багытталган аракеттер көрүлүүдө. Бирок ал өлкөдөгү бизнес коомчулук арасында кабатырланууну жаратууда. Экономика жана соода министрлигинин сунушу боюнча, соода өнөр жай палатасы өлкөдөгү бардык бизнес ассоциацияларды каттоодон өткөрүп, нормативдик укуктук актыларды шайкеш келтирип, баалоочуларды аттестациядан өткөрүп, ар кандай ишмердүүлүккө уруксаат берүү укугуна ээ болушу керек. Бул кошумча айгарым укуктар бизнес процесстерди жөнөкөйлөтүүгө багытталган дегени менен, рынокты монополдоштурууга жана башка бизнес ассоциациялардын укуктарын чектөөгө жол ачат. Сунушка каршы олуттуу жүйөө катары Кыргызстандын конституциясында жана ассоциациялар эркиндиги боюнча эл аралык жоболордо каралган биригүү эркиндигине болгон укуктун бузулушун эсептесе болот. Сунушка каршы олуттуу жүйөө катары Кыргызстандын конституциясында жана ассоциациялар эркиндиги боюнча эл аралык жоболордо каралган биригүү эркиндигине болгон укукту айтууга болот. Соода өнөр жай палатасына милдеттүү мүчөлүк ишкерлердин укуктарын жана тандоо эркиндигин чектейт. Ошондой эле бүгүнкү күндө өлкөнүн экономикасында чоң ролду ойноп жаткан жеке сектордун өнүгүшүнө коркунуч жаратып, бул багытта иш алып барган көптөгөн башка бизнес ассоциациялардын ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кыргызстанда экономиканын ар кандай тармактарын чагылдырган көптөгөн бизнес ассоциациялар бар. Ассоциациялардын саны иш чөйрөсүнө жана бизнестин өзгөчөлүктөрүнө жараша ар кандай болушу мүмкүн. Бизнес ассоциациялар адатта алардын кызыкчылыктарынын коргоо жана илгерилтүү максатында жалпы жамааттарга ишкерлерди жана компанияларды бириктирүү менен иштешет. Бизнес ассоциациялардын ишмердүүлүгү ишкердик байланышты чыңдоого, бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга, мыйзамдын чегинде ишкерлердин кызыкчылыктарын коргоого, мамлекет менен бизнестин ортосунда диалог түзүүгө багытталган. Бизнес ассоциациялардын жигердүү ишинин жыйынтыгында бизнес жана бүтүндөй экономиканы өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Өнүккөн өлкөлөрдө бизнес ассоциациялар экономикалык жана социалдык өнүгүүдө маанилүү роль ойношот. Мисалы, Германия бизнес ассоциациялардын жана коомдук бирикмелердин ар түрдүүлүгү менен белгилүү өлкө. Германиядагы көп сандаган бизнес ассоциациялардын негизги артыкчылыктарынын бири бизнес коомчулугунун ар түрдүү кызыкчылыктарын жана көз караштарын чагылдыруу жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Алар мамлекеттик органдардын алдында өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын натыйжалуу лоббилөө менен экономикалык саясатты түзүүгө катыша алышат жана бизнести туруктуу өнүктүрүүгө көмөктөшө алышат. Мына ушул Германиянын уюмдаш тажрыйбасы жана анын экономикага, бизнестин өнүгүүсүнө тийгизген таасири туурасында Свен Мюллер мырза менен маектешебиз. Свен Мюллер Германиядагы белгилүү ири ассоциациялардын биринин аткаруучу директор орун басары. Сөздү алгач, мына ушул уюмдашуунун маанисинен баштасак, силердин өлкөдө бул кантип башталды жана анын таасири кандай? Die Verbandstradition in Deutschland fußt inzwischen auf über 100 Jahre Erfahrung. Чынында эле, Германияда бизнес ассоциациялардын жана ассоциациялардын тарыхы 100 жылдан ашат. Эгерде бул көрүнүштүн экономикага тийгизген таасири жөнүндө айта турган болсок, анда биринчи кезекте иш берүүчүлөрдүн ассоциациялары ыктыярдуу жана аларга катышуу экенин эстен чыгарбоо керек. Биринчиден, ишканалардын жалпы пайдалуу мүнөзгө ээ, башкача айтканда, ыктыярдуу эмгек. Ал эми бул өз кезегинде жогорку мотивация, берилгендик жана бир нерсени өзгөртүү каалоо менен байланыштуу. Чынында эле, ал жемиш берет. Кыргызстан мына ушул Борбор Азия регионунда уюмдашуу эркиндиги бизнес ассоциациялардын саны боюнча мактаналат деп айтсак болот. Бизде чындыгында көп сандаган бизнес ассоциациялар, тармактуу ассоциациялар иш алып барат. Өлкөнүн бардык аймактарын камтыганга аракет кылышат, анан алардын ишмердүүлүгү кандайдыр бир деңгээлде эркин болуп келди десек болот. Бирок соңку кездери мына ушул өкмөт тараптан бул тармакты тескөө, керек болсо кандайдыр бир негизде монополдоштуруу аракети да жүрүп жатат. Өкмөт тараптан мына ушул Кыргызстанда бизнес ассоциациялардын саны абдан эле көп болуп атат, аларды кыскартуу керек деген дагы мындай сын айтылып атат да. Бул эми канчалык негиздүү? Also eine Vielzahl von Verbänden spricht ja auch für Vielfalt. Und solange jeder Verband eine Ал эми иш берүүчүлөр ассоциацияларынын көптүгүнө келсек, мен мунун эч кандай жаман жерин көргөн жокмун. Анткени ар бир ассоциациянын жетиштүү сандагы мүчөлөрү болсо, бул көптүрдүүлүктү көрсөтүп турат. Бул ассоциация бул ландшафтта кандайдыр бир уникалдуу позицияны ээлеп турганда жана бир нече бизнес бул бирикмелердин күчтөрү тарабынан жакшы өкүл катары сезилип турганда, менин оюмча алар пайда болуп иш жүргүзүүгө толук укуктуу
сактоо, бүткүл бизнестин жалпы таламдарын мамлекеттин алдында көрсөтүүгө келгенде белгилүү бир консолидациянын зарылдыгын белгилей кетүү керек. Анда балким бардык ушул ассоциацияларды, бардык иш берүүчүлөр ассоциацияларын камтыган кандайдыр бир баш структуранын болушу максатка ылайыктуу болот. Мисалы, бул Германияда да болуп жатат. Штаттын, федералдык штаттын иш берүүчүлөрүнүн ассоциациясы деп аталган уюм 60ка жакын ассоциацияны камтыйт. Жана ушундай жол менен ал чындыгында жакшы иштеп жатат. Gegenüber den Interessensvertretungen, gegenüber der Regierung oder eben, wie gesagt, dem Gewerkschaftspartner. Дагы бир маанилүү маселе бул уюмдардын, ассоциациялардын эркиндиги. Кыргызстанда квази мамлекеттик уюм бар, бул соода өндүрүш палатасы деп аталат. Азыр өкмөт, экономика министрлиги мына ушул уюмга артык баш укуктарды берүү менен аны бир күчтөндүрүүгө аракет жасап жатат. Бирок бул кандайдыр бир жасалма жол менен квази мамлекеттик уюмду күчтөндүрүү эркин ассоциациялардын, эркин уюмдардын ишмердүүлүгүнө шек келтирбейби деген суроо жаралып атат да. Негизи эле бул тармактын эркин болушу канчалык маанилүү дегеним, мисалы үчүн бизнес ассоциациялардын маанилүү бир ролу мамлекеттин алдында, мамлекет болгондо эми өкмөттүн алдында дегеним, өкмөттүк уюмдардын алдында бизнестин кызыкчылыктарын мыйзам чегинде лобби кылып коргоо да. Эгер рынокты ошол квази мамлекеттик уюм монополдоштуруп алса, анда ал кантип бизнестин кызыкчылыгын коргойт деген суроо да пайда болуп атпайбы? Also ich beziehe mich da jetzt vor allem auf die Situation, wie wir sie bei uns in Deutschland haben. Und da ist es eben so, dass die Arbeitgeber und auch die Gewerkschaften Эң оболу социалдык өнөктөштөр, тактап айтканда иш берүүчүлөр жана кесиптик бирликтер үчүн мыйзамда, ал тургай Конституцияда да аныкталган эркиндик бар экенин белгилей кетүү керек. Алар менен байланышкан бардык маселелерди мамлекеттин кийлигишүүсүз өз алдынча чечүүгө болот. Албетте, мамлекетте биздин жашообуздун белгилүү бир жалпы алкактык шарттарын аныктоодо абдан маанилүү ролду ойнойт. Бирок кеп кээ бир спецификалык мамилелерге, анын ичинде эмгек акы жана аларга байланыштуу көптөгөн башка аспектилерге келгенде, бул жагынан биз таптакыр көз карандысызбыз жана өз ара аракеттенүү аркылуу гана эки тарапка тең ылайыктуу чечимдерди таба ала турган табигый өнөктөштөр катары иштеше ала турганыбыз алдын ала аныкталган. Zu einem friedvollen Umgang miteinander geht. Und dieser Verantwortung sind sich Sozialpartner und auch Regierung oder Politik auch bewusst. Негизинен бизнес ассоциациялар бир топ маанилүү функцияны аткарат. Бул бир гана ошол бизнестин кызыкчылыктарын лобби кылуу же болбосо ошол бизнес үчүн кызмат көрсөтүү эмес. Бул алды менен ошол мамлекет менен бизнестин ортосундагы диалогду камсыз кылып, керек болсо ошол мамлекеттин үнү жетпей жаткан жакта ошол мамлекетке көмөктөш болуп, баягы чоң бир социалдык дагы миссияны аткарат да. Бул жагынан алып караганда мамлекет тескеринче уюмдашу эркиндигин камсыз кылып, бул ассоциациялардын эркин иштөөсүнө шарт түзүүгө кызыктар болсо керек. Кызыктар болуш керек болсо керек дегеним. Die Arbeitgeber, das hatte ich eben ja schon eingangs kurz beschrieben, haben natürlich auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, eine soziale Verantwortung. Иш берүүчүлөр өз мүчөлөрүнүн алдында гана эмес, бизнес өзүнүн кызматкерлери үчүн гана эмес, бүтүндөй коом жана өлкөнүн алдында да жалпы туруктуулукту сактоо, тең салмактуулук, өнүгүү деген мааниде жоопкерчиликке ээ. Демек, иш берүүчүлөр ассоциациялары керек. Ошондой эле бул жерде бирикменин мүчөлөрүнө гана эмес, ишканаларда иштеген жумушчуларга гана эмес, мамлекетке да жеңилдиктер бар экендигин айтуу керек. Албетте, бизнес ассоциациялар өз мүчөлөрүнүн кирешесин көбөйтүү менен гана алектенет деген сөздөр да маал-маалы менен угулат. Бирок жашоодо көрүп тургандай бул туура эмес пикир. Германиядагы бизнес ассоциациялардын маанилүүлүгү алардын экономиканын ар кандай секторларынын кызыкчылыктарын көрсөтүү. Бизнес, өкмөт жана коомдун ортосундагы диалогду камсыз кылуу, өзүн өзү жөнгө салуучу стандарттарды жана этикалык нормаларды иштеп чыгуу жөндөмүнө ээ. Ассоциациялардын жигердүү ишинин аркасында ишканалар жалпы көйгөйлөрдү чечүү, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу, мыйзамдарды иштеп чыгууга катышуу жана бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү үчүн күчтөрдү бириктире алышат. Eben nicht nur diese reine Lobbyarbeit betreiben, sondern sich eben auch an den Veränderungsprozessen in der Gesellschaft entsprechend beteiligen. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана аймактык тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.